Бексултан, ушул Көкбөрү дүйнөсүнө аралашканыңа канча убакыт болду? Көкбөрү дүйнөсүнө бир 10 жаштан эле мынау Көкбөрүгө эмес, Аламан Улаак өзүбүз жакта негизи Аламан Улаак аралашып жүргөнбүз, анан Көкбөрүгө 1 жыл болду. Былтыр 31 августта биринчи жолу лигага чапкам. Быйыл Шыйга келип чабып атам. Ошондо лигада ойноп жатканыңа кыска эле убакыт болуп Кыска аралык 1 жылга жете элек да. Ошол Аламанда жүрүп, ушул Көкбөрүнү тандап, Көкбөрүгө келип калышыңа эмне себеп болду? Эмнеден улам таасирлендиң? Аламан Улаакта жүрүп, айылдан эле жүргөнбүз биз. Айылдан жүрүп анан өзүм бир акам бар эле, Туратбек Төлөгөнов деген. Ошол поддержка кылып, командаларга кошуп, сен өсүшүң керек деп, ошол киши аркылуу Көкбөрүгө аралашып, ушул жерге келип атабыз. Анан ошолдай Аламан менен Көкбөрүнүн айырмачылыгы бар да. Көкбөрүнүн сени бир нерсеси кармап калды сөзсүз. Ошол эмне кармап калды? Көкбөрүдө эми намыс үчүн ойнойсуң, бир намысты сактап калыш үчүн. Ал эми Аламан Улаакта өзүң үчүн ойнойсуң ал жерде. Байге үчүн. Байге үчүн. Ал эми Көкбөрүдө намыс үчүн келгенден кийин ойнош керек жакшы Көкбөрүдө. Лигада Көкбөрү ойноп баштагандыгыңа кыска аралык болгондугуна карабай, быйыл достуктун курамына кошулдуң. Анан Көкбөрүдө тажрыйба канчалык роль ойнойт экен? Тажрыйбанын жетишсиздиги. Тажрыйба эми биздики тажрыйба азыр, тажрыйба деле жок. Эми ага карабай тажрыйбабыз жок деп тура бербей, ошончо ош эли ишенип жөнөтүп аткандан кийин тажрыйбабыз жок болсо да намыс үчүн намысты алдырбайлы деп болушунча аракет кылып атабыз. Ошол эле мына 2 оюн өткөрдүң достуктун курамына келгенден бери. Кыйла тажрыйба топтосоң керек, анткени ошол жерде көп жылдык тажрыйбасы бар жекеме-жекечилер менен ортого түшүп жатасың. Ооба, эми тажрыйба кичине алып калдык мурункуга караганда. Оюндун да нарак бирагын көрүп, оюнду да түшүнүп алдык жакшылап эле. Анан Халк деген каймана атың бар. Ушул каймана ат тууралуу айтып берсең? Бул каймана ат былтыр ошо Оштон Асылбек деген акебиз бар, Көкбөрү спорт. Ошол киши коюп кетиптир, ошо боюнча ошондой ат болуп калып кетти. Ошондо Асылбек байкенин койгон аты турбайбы бул, э? Азыркы учурда көптөгөн сенин күйөрмандарың, ошол эле Көкбөрү сүйүүчүлөр арасында сени Халк деп кеңири атап калышыптыр да. Ошо Асылбек акебиз коюп кеткен былтыр Оштон. Жакшы. Дагы да Көкбөрүдө алдыңа кандай максаттарды коюп атасың? Көкбөрүдө максаттар эми ар бир көкбөрүчү эле Көкбөрүгө келгенде ушу элимин, жеримин намысын коргоюн деп, ушу сборныйга кошулайын деп аракет кылышат. Биз дагы буюрса ушу сборныйга кошулайын деп аракет кылып жүрөбүз. Кудай буюрса сборныйга кошулуп калсак, Кыргызстандын намысын коргогонго аракет кылабыз болушунча. Ийгилик каалайбыз, тилегиңер кабыл болсун. Рахмат жок.